Бишкекте Чүй жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпчүлүккө ЦУМ деген аталыш менен белгилүү Айчүрөк Дүрдүнө дүкөнүндө чыккан өрт өчүрүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министринин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча ЦУМ 2 соода борборунда өрт чыкканы тууралуу маалымат саат 11-де түшүп, 11:33-тө өрт толугу менен өчүрүлгөн. Имараттын ичинде таштанды күйгөнү аныкталды. Өрттөн жабыр тарткандар, жаракат алгандар болгон жок. Социалдык тармактарда Айчүрөк дүкөнүнүн имараттын жогорку кабатынан көк түтүн чыгып, өрттөнүп жатканы тартылган видеолор тарады. Акыркы күндөрү сууга чөгүп кеткендер көбөйдү. Өзгөчө Кырдаалдар министринин маалыматына караганда 9 августта Чүй облусунун Кемин районундагы Желарык айылында 15 жаштагы эркек бала көлмөгө чөгүп кеткен. Куткаруучулар сөөктү таап, ички иштер министринин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ушул эле күнү Лебединевка айылындагы Чакан ГЭСке 15 жаштагы эркек бала чөгүп кетип, сөөгү бүгүн табылды. 9 августта Кара Суу районундагы Ач айылындагы каналга 7 жаштагы бала чөгүп кеткен бойдон табылып элек. Издөө иштери бүгүн да улантылууда. Кочкор районунда да 7 август күнү Теңдик айылынан өткөн Чуу дарыясынан 7 жаштагы бала агып кетип, ушул күнгө чейин табылып элек. Ала Бука районунда 8 августта Орто Токой суу сактагычына 26 жаштагы эркек киши чөгүп кетип, сөөгү эртеси табылган. Ал эми Ооскур айылында 3 августта Южный каналына чөгүп кеткен 26 жаштагы эркек кишини издөө иштеринин жыйынтыгы чыга элек. Чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештердин укугу боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди. Документке президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2020-жылдын 11-июнунда кабыл алынган. Мыйзамдын максаты мурда Кыргызстандын жарандыгында турган чет өлкөлүктөргө Кыргызстанда болуусуна, эмгектик укуктарына, мамлекеттик чек арадан өтүүсүнө, билим алуусуна жана дарылануусуна өзгөчө укуктарды, артыкчылыктарды берүү болуп саналат деп айтылат билдирүүдө. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун кеңеши Кыргызстанга $100 миллион насыя берет. Бул тууралуу Россиянын финансы министрлигинин сайтында жазылды. Региондук финансылык механизм катары иш алып барган фонд башка эл аралык каржы институттары жана донорлор менен биргеликте катышуучу мамлекеттерге маанилүү колдоолорду көрсөтүп келет. Бул алардын каржылык туруктуулугун камсыздап, пандемиянын социалдык экономикалык кесепеттерин жоюу үчүн кризиске каршы улуттук программаларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Каражат өкмөт менен Улуттук банктын COVID-19 эпидемиясынын экономика, финансы жана социалдык тармактарга тийгизген таасирине каршы күрөшүү программасын ишке ашырууга жумшалат. Эл аралык аба каттамдары жандана баштаганына байланыштуу өкмөт кыргызстандыктардын чек арадан чыгуусуна уруксаат берген буйрукту иштеп чыгууда. Бул тууралуу брифинг учурунда Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Ага модератор учурда кыргыз жарандары кандай негизде сыртка чыга алат деген суроо берген. Акышевдин айтымында ушул тапта Кыргызстандын жарандыгы бар адамдарга сыртка чыгууга уруксаат берген документ жок. 20-марттан тарта өкмөттүн чечими менен мамлекеттик чек ара жабылган. Демек биздин жарандар сыртка чыга албайт. Эми каттамдар жандана баштаганына байланыштуу өкмөт ал чечимине өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Жакында даяр болот, деди Акышев. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө ылайык 7 августта Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамдары жанданды. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев брифингде билдирди. Анын айтымында азыр авиатрафик авиакомпаниясы жумасына 2 жолу Бишкек-Стамбул-Бишкек багыты боюнча, аптасына 1 ирет Бишкек-Анталия-Бишкек багыты боюнча каттамды ишке ашырып жатат. Ошондой эле Түрк аба жолдору жана Pegasus компаниялары Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу каттайт. Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай-Бишкек-Дубай багыты боюнча каттамы жумасына 1 жолу жүргүзүлөт. Баткен облусунда район шаар аралык коомдук транспорттардын иштөөсүнө уруксаат берилди. Мындай чечим облустук штабтын отурумунда кабыл алынган. Маалыматка ылайык айдоочулар жана жүргүнчүлөр учурда Кырдаал талап кылган бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди жана талаптарды так сакташы керек. Автотранспорт агенттигинин жетекчилигине коомдук транспорттарда санитардык норманы сактоо боюнча айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, автотранспорттарды байма-бай дезинфекциялоо, алардын ишине такай рейдтерди жүргүзүп туруу тапшырмалары коюлду. Беле кетсек, азырынча облустар аралык коомдук транспорттун каттоосуна уруксаат жок.
Белоруссиядагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен учурдагы президент Александр Лукашенко атаандаштарын жеңип чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына шилтеме берип, РИА Новости жазды. Александр Лукашенко 80,23%, Светлана Тихановская 9,90%, Анна Конопадская 1,68%, Сергей Черечин 1,13%, Андрей Дмитриев 1,4% добушка ээ болду деп айтылат билдирүүдө. Добуш берүүгө жалпысынан шайлоочулардын 84,23% катышкан. Ал эми 6,2% киши талапкерлердин баарына каршы экендигин билдиришкен. Кесипкөй бокстун мурдагы дүйнө чемпиондору Майк Тайсон менен Рой Джонстун беттеши 28 ноябрга жылдырылды. Бул маалыматты The Ring журналына таянып, РИА Новости жазды. 8 раундга бериленген беттеш буга чейин 12 сентябрда Калифорнияда болору айтылган. Маалыматта беттеш трансляциядан түшүүчү кирешени көбөйтүү максатында Тайсондун командасынын демилгеси менен жылдырылган айтылат. Ал арада Джонс да Тайсондун өкүлдөрү менен жолугушуудан соң макулдук берген.